Da. Ошондой болуп атат эмелер. Ушундай болуп атат. Анан мектептерде дагы кыздарыбыздын баардыгы эле ушу чүнкөнүп, оронуп, мектеп формасын кармап айтат. Сиздерден бирден-бир сураныч, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, азыр мыйзам чыгаруу сиздердин колуңуздарда. Мына ушул мектептин формасын ушуну жакшы эле мыйзамдуу түрдө киргизип туруп эле жакшылап кабыл алып берсеңиздер. Себеби дегенде ошол жерде билим берүү тармагына дагы аябай көйгөй жаратып атат. Бул мамлекетибиздин көйгөйү болуп калат келечекте. Көйгөй болуп калат. Себеби дегенде айылда ошол зордук зомбулукка чекеден эле мындай серьезный эле кабыл аткан мына ошолор болуп атат. Себеби дегенде күйөөсү 40 күн дабатка кетсе, аялы үйдөн ачка болсо ham чыкпаш керек экен. Ушундай экен. Бул нерсе кайсыл жакка алып баратат? Кайсыл жакка алып баратат? Илгери ушул аялдардын теңсиздиги үчүн ушунчалык күрөшүп зоргодон зорго тургузуп эле ушундай эмеге заманга зоргап келдик эле. Кайра ошо караңгылык заманга барай атабыз биз. Ушул көйгөй мамлекетибиздин да көйгөйү болот ушул нерсе. Ошон үчүн башка мамлекеттерге салыштырмалуу эле биздин деле мамлекетибиз ушу президентке чейин жеткирип эле ушул атайын закон кабыл алсаңыздар. Ушуну бир эме болсо деле ушу диндин деле бир агымы болсо, бир жакшынакай болсо, илгертен эле ата бабаларыбыз намазды 5 убакыт намазды окуп, ошо парыздарды аткарып келген. Ошол боюнча эле калсак, кайрадан кайра баягы чет мамлекеттин бир